Саламатсыңар студенттер. Бүгін кыргыз тил сабагы. Мен Бутаева Назыкат Хажибековна. Грамматикалык тема сынатошту кайталоо. Лексикалык тема коронавирус. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Сынатоштордун жазылышы боюнча орфографиялык эрежелерди туура сактайт. Өнүктүрүүчүлүк жагы. Кош жана кошмок сөз түрүндө сынатошторду катыштырып, сүйлөм түзүп, аларды сөз кебинде эркин колдонот. Тарбия берүүчүлүк жагы. Коронавирус жөнүндө түшүнүк алышат. Көнүгүүлөрдөгү сүйлөмдөрдүн негизинде жакшы сапаттарга тарбияланышат. Максаттар ишке ашат эгерде сынатоштордун даражаларын айырмалашса, аны уюштуруучу мүчөлөрдү билсе, сынатош сөздөр кандай жазыларын айтып беришсе, кошмок сөз түрүндө сынатоштун жазылышын билсе, ак, ырак, анак мүчөлөрү кандай жазыларын далилдесе, сөздөрдү өз алдынча туура түзсө, жазылышын билсе, текстти талкуулап, өздөрү тазалыкты сактай алышса, ошондо гана биз максаттарга жеткенбиз. Эми студенттер, компетенттүүлүктөр боюнча таанышабыз. Кептик компетенттүүлүк, тилдик компетенттүүлүк, маданий компетенттүүлүк. Кептик суроолорго, тапшырмаларга жооп берүүдө өзүнүн кебине байкоо жүргүзөт, маданияттуу сүйлөөгө умтулат, тазалыкты сакташат. Тилдик сынатоштордун бөлүнүшүн, даражаларын билет, сынатошту жасоочу мүчөнү айырмалайт, текстти так даана окуп, талкуулай алышат. Маданий адабий тилдин нормаларын колдонот, кептин тил каражаттан ылгап алат, кеп маданиятына ээ болот. Мына балдар, эми тема сынатошту кайталоо. Сынатош деп заттын сын-сыпатын, өңү түсүн, формасын, көлөмүн билдирип, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Мисалы, кызыл гүл, бийик тоо, абдан жакшы, кооз үйлөр, сулуу кыз, биларман жигит, узун бойлуу жигит. Сынатоштордун түрлөрү: сапаттык сынатооч, катыштык сынатооч. Сапаттык сынатоочко ак, кооз, таттуу. Катыштык сынатоочко жыга жүй, айнек идиш, темир, тепши. Сынатоштун жасалышы мүчөлөр аркылуу: акылдуу, туздуу, акылсыз, тузсуз, кышкы, түнкү, шаардык, улуттук. Сынатоштун даражаларын 4 топко бөлдүк. Жай даража, салыштырма, күчөтмө, басаңдатма. Жай даражага: кара, ак, узун, көк, кызыл, кыска. Салыштырма: ырак мүчөсү аркылуу: узунураак, агыраак, суугураак, бойлуураак. Күчөтмө: абдан, аябай, эң, сап, жап, көп,
кып, мисалы, капкара, аппак, эң узун, аябай суук. Басаңдатма ыш, ылжың, гылтым, гылт мүчөлөрү аркылуу жасалат экен. Мисалы, агыш, көгүш, саргыч, кызгылт. Мына көрдүңүздөрбү сынатоштун даражаларын? Эми ушул грамматикалык темабыз сынатошту кайталоо боюнча сөздүк жат жазуу аркылуу жыйынтыктайбыз. Бирок жыйынтыгы сабактын акырында чыгарылып бааланат. Даярсыңарбы? Анда эмесе баштадык. Шайыр, түнт, кызылыраак, аппак, кыпкызыл, өтө сонун, агыш, көгүлтүр, кызгылт, бозомок, акылдуу, бала, ойнок, ак пейил, кара казан, арык, семиз, сонун үйлөр, кышкы шамал, жайкы жел, таптаза имарат, сулуу кыз, биларман жигит, тазалыкты сактоо, жаан чачындуу жаз. Биз сөздүк жат жазууну 3 жолу кайталап айтып беребиз. Эми балдар, лексикалык темабыз коронавирус деген. Эмне? Коронавирус деген бул өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Камтылган вирус кеңири жайылып, сасык тумоодон тарта оор курч, респиратордук синдромго, торс, типсиз пневмония, ичеги карындын оорушуна алып келет экен. Коронавирус өзүнө чынжырлуу рибонуклеин кислотасы молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажын элестетет экен дагы, ошондуктан коронавирус деп аташат экен. Клеткага кирген вирус аны цитоплазмасында көбөйөт экен. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат экен. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. Алгач жаныбарлардан билинген экен. Бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген. 2000-жылдары коронавирустун СОВ жана MERS-CoV деген түрлөрү жайылып, адам өмүрүнө коркунуч жарата баштаган. Мына балдар, мен силерге бир сыйра окуп бердим, бирок ар бириңиздерге бул текстти таратам. Окуп, андан кийин талкуулайбыз. Талкуу үчүн суроолор. Силер окуп бүткөн болсоңуздар, коронавирус деген теманы талкууга коебуз. Биринчи, коронавирус деген эмне? Ал кандай оору экен? Сасык тумоо менен коронавирустун айырмасы эмнеде? Бул ооруну жугузуп алган адам кандай абалда болот? Бул оору эмнеден пайда болгон? Азыркы учурдагы абал кандай? Мына көрдүңүздөрбү? Окуп, текстти түшүнгөндөн кийин талкуулоо үчүн суроолор дагы силерге даяр. Маалыматтар боюнча башка өлкөлөргө тарап жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү аба майданында текшерүүнү күчөттү. Гонконг, Макао, Тайвань, АКШ, Япония, Түштүк Корея,
Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстанда да катталды. Эми балдар сабакты жыйынтыктайбыз. Адам оорунун жуктуруп албоо үчүн бир катар алдын ала чараларды маалымдайбыз. Биринчи, оорунун алгачкы белгилеринде бейтапканага кайрылуу керек. Өз алдынча дарылануу болбойт. Дем алуу органдарын коргоо каражаттарын колдонуу, медициналык бет кап, кол кап. Эл көп топтолгон жерден келгенден кийин тамак ичер алдында колду сөзсүз түрдө таза жууп, анан отуруу керек. Мына студенттер, биз билбеген, биз укпаган, биз көңүлгө албаган коронавирус боюнча текстти талдап чыктык. Эми балдар жалпы сабакты жыйынтыктайбыз. Сынатоочту кайталоодо алган билимди туура колдонуу, сынатооштун даражаларын катыштырып сүйлөм түзүү, зоопаркка кирбөө, жаныбарлар катышкан массалык иш-чараларга баш бакпоо, термикалык иштетүүдөн өткөн тамак аштарды колдонуп, бөтөлкөдөгү суулардан ичүү керек. Жат жазууда эң жакшы баа алсаңар деген ойдомун. Ден соолукту сактайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Үйдө бол.